Assalamu алейкум, урматтуу замандаштарым. Аманчылыкта, тынчылыкта көрүшкөнгө Кудайга чек шүгүрлөрдү айтам сиздер менен. Бүгүн эс алуу күнү. Атайын тоого чыктым. Ат минип баратам. Мына бул атактуу жылкылардын бири. Булакка чабылган. Атын айтпай эле коеюн, көздөн сакташ үчүн. Ошол жергиликтүү чабандестер атайын минип кетиңиз деп чакырып, ушуну алдыма тартуу кылышты. Атта береке бар дейт, ат сыйлаганын жөө калбайт деп кыргыз бекер айтпайт. Өзү эс алуу күнү ушу үйдүн ичинде эле сотка чукулап, социалдык тармактарды карап, телевизор көрүп отурган менимче туура эмес, андан эс албайсың чындыгында. Чыныгы эс алуу жаратылыш койнуна чыкканда гана болот да. Анткени жаратылыштын өзүнүн көркү бар, касиети бар, жаратылыштын өзүнүн тили бар. Жаратылыш менен баарлашкан, сырдашкан сонун нерсе. Мына мисалы жымжырттыктын да өзүнүн тили бар. Караңыздар кандай сонун өрөндөр. Чымчыктардын сайраган өзүнчө бир керемет, шамалдын өзүнүн тили бар, дарыялардын шоокумунун өзүнчө бир тили бар. Угуп отурсаң мокумун канат. Мисалы музыканы жакшы көргөндөр музыкадан бат эле чарчайт. Ал көбүрөөк чарчатат керек болсо. Бирок дарыянын шоокумун угуп отурсаң, мына бул жымжырттыкта такыр эле чарчабайсың да, тескерисинче кубатыңа кубат кошулуп, энергияң ашып дегендейчи. Бул бир. Экинчиден, өзгөчө шаарда жашагандар Бишкекти, Ошпу аз көрүп атасыздар. Табигат аябай бузулуп баратат, эмне себептен дегенде түтүн каптап атат, смог деп коет экенбиз. Экинчиден, ызы чуу, кыймыл көп, бака шака. Анан телефон чалуулар айтор эс алыш мүмкүн эмес. Жаратылыш койнунда телефон дагы иштебейт. Анан ат дагы жаныбар. Мындай сен ырайыңа карап, сенин көңүлүңө карап, жакшынакай бир жортуп жүрүп берип атат. Жолдору дагы кадимки табигый, жалаң эле асфальт, цемент, брусчаткалардын үстүнө жүрө бергенде эле болбойт. Кадимкидей мындай кара жерди басып жүрүш керек экен да. Анан эң башкысы ушу телефондон алыстай турган жыл кылалычы быйыл. Эмне себептен дегенде, телефон чындыгында пайдасы байланыш каражаты, бирок зыяны абдан көп болуп атат. Балдарды телефондон алыстатыш керек болуп атат. Ал үчүн биринчи өзүбүз алысташыбыз керек. Анткени көрүп атасыздар, азырдан нерв оорулар аябай көбөйдү. Көрүү органдары мокоп баратат. Көз оорugandar абдан көбөйдү. Денесинен кан жүгүрүшү начарлагандан пайда болгон оорулар андан көп. Ошон үчүн мисалы Америкада болсун, Европада, Японияда, Германияда болсун, жаш балдар телефонду көп карабайт. Бул ата-энелердин мээнети, таалим тарбиясы. Биз эмнегедир телефонго аябай жакын эл болуп атабыз. Азыр жаш бала атасы, апасы бир жака кетсе сагынбашы мүмкүн, бирок телефон жок болсо кадимкидей ызы чуулган заман болуп калды. Ошон үчүн быйылкы жылды мындай телефондон алыстап, табигат менен жакындаган, эмгек менен алек болгон, бирдеке максаттарды коюп, чоң максаттарды коюп, ошого умтулган жыл кылалычы. Спорт менен машыкпагандар спорту баштасын, тил үйрөнгөн электер тил үйрөнүүнү баштасын. Айтор бирдеме үйрөнгөн жыл бололу да, быйылкы жылдын башында бир жазып коюңуздар, жылдын аягында, жылдын башында жок нерсе сиздерде болсун. Анан айлапаларга чыкканда мындай бир наркты, салтты билген, сөз баккан адамдар менен баарлашып турсаң, аябай көп нерсе үйрөнөт экенсиң. Телефондо эмне? Мурда бир фильмди аягына чейин көрөт элек. Мультфильмди аягына чейин көрөт элек. Азыр андай болбой калды да. Эмне себептен дегенде, TikTokто, Instagramда баягындай контентте жеңил желпи, кыска нуска, анан ошолорду улам биринен сала бирин көрүп отура берип, ой чачырап атат, пикир чачырап атат, акыл чачырап атат, энергия чачырап атат. Ошон үчүн баягы бир нерсеге акылды токтотуп, концентрация кылган касиет жоголуп баратат. Балдарда дагы баягындай туруктуулук, сабырдуулук азайып бараткандай көрүнүп атат да. Ошон үчүн быйыл мындай соткадан алыстап, жандуу баарлашкан жыл кылалычы. Адамга адам керек. Биздин тоолор тиреп турат асманды, бийиктикке умтулгун деп жашчанды. Ал тоолордо Манас ата төрөлүп, ал тоолордо Чыңгыз ата басканбы. Бар болуңуздар, Кудай колдосун. Муктар Атаналиев айткандай, генийлер тоодон чыгат деген сөз бекер эмес. Анткени тоого чыгып бир дүйнөнү карасаң, өзүнчө эле бир глобалдык панорама. Глобалдык панорама, ал өзүнчө бир керемет. Ошон үчүн тоого чыккан адам бийиктик кандай экенин түшүнөт, тегиздик кандай экенин түшүнөт. Кудай таалам бизди тообуздан ажыратпасын.
ушул тоолордун коюнун мүмкүн болушунча бакка толтуралы, өсөлү, өнөлү. Ассаламу алейкум. Мына менин досторум. Бияқта қараңыздар, чарбалар бар екен. Ассаламу алейкум адастар, жақсы тұрасыздарбы? Ай, Құдай қолдасын, чоң рахмат, жақсы күн болуп атат.